Мемлекеттик педагогикалык университетинде заманбап үлгүдө жасалган жаңы спорттук аянтчанын ачылышы болуп өттү. Ачылуу аземге университеттин ректору Бекмурза Зулуев баштаган профессордук окутуучулар курамы, дене тарбия факультетинин жамааты жана студенттери катышты. Иш-чарада жетекчилер алгач аянтчанын кызыл тасмасын кесип, куттуктоо сөздөрүн сүйлөштү. Мында ректор окуу жайдагы жаңылануу иштери бир гана сапаттуу билим берүү жана татыктуу кесип ээлерин даярдоо максатында түзүлүп жатканын белгилөө менен жамаатка жана жаш спортчуларга ийгилик каалады. Андан соң студенттерге аянтчада баскетбол жана волейбол ойноого уруксат берилди. Окуу жайыбызды көрүп, корпустарыбызды көрүп, биздин студенттер жылдан жылга бизге көбөйүп келет. Алдыга жылып жатат, машыгуулары дагы жакшы болуп, спорттук башка окуу жайларга тең чыгып жатабыз. Аталган аянтча спорттун волейбол жана баскетбол түрүнө ылайыкташып, атайын спорттун түрүнө багытталган акыркы үлгүдөгү каражаттар менен жабдылган. Ошондой эле астына адистешкен жумшак резина төшөлүп, ыңгайлуу отургучтар, түнкү жарыктандыруучу каражаттар орнотулган. Бул жагдай студенттер үчүн жагымдуу жаңылык болгонун жана дагы да күчүрмөн эмгек менен билим алууга шыктанып тургандарын белгилешти. Башка жактарда оюндар болот, иш-чаралар, ошол жактарга оюндар болсо, ушул жерлерди колдонуп даярданабыз. Жаңы курулган спорттук аянтчалар биздин сабагыбызга мындай жакшы дем күч берет. Волейбол, баскетбол боюнча баардыгы ушул жерде даярданып, мелдештерге катышабыз. Биз үчүн, студенттер үчүн, жатаканада жашаган студенттер үчүн бизге шарттын баарын түзүп берген биздин ректорубузга рахмат. Белгилей кетсек, спорттук аянтча окуу жайдын жатаканасынын алдында жайгашып, жатаканада жашаган студенттер үчүн жана жумуш убактысында дене тарбия факультетине колдонууга берилди. Айсулуу Сүйүнбек кызы, Эрнис Жаныбеков, Ошампу жаңылыктары.